Балыкчы шаарында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнө 33 жыл толгондугуна байланыштуу салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Ага шаар мэри жана шаардык кеңештин төрагасы катышып, аскер кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттукташты. Элибиздин коопсуздугун, чек арабызды бекемдеген камсыз кылуу бул ыйык милдет. Мына ушул жоопкерчиликтүү жана абдан ардактуу кызматты биздин жоокерлер, офицерлер, генералдар жана ардагерлер ар дайым жогорку деңгээлде аткарып келишүүдө десек эч жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө армиябыз заман талабына жооп берген, тартиптүү, духу күчтүү күч катары калыптанып, мекенди коргоо ишинде таяныч болууда. Мамлекет тарабынан аскер кызматын ардактоо, шарттарды жакшыртуу, жоокерлердин үй бүлөлөрүнө кам көрүү багытында үзгүлтүксүз иштер жүрүп жатат. Биз бул жааттагы аракеттерди жергиликтүү деңгээлде да ар дайым колдоп келебиз. Бул күнгө карата шаардык мэриясы тарабынан аскер кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылды. Анда куралдуу күчтөрдүн коомдук ишмердөөлүгүн, кызматтык милдеттерин мыкты аткарып жаткандыктары жана шаардын коомдук турмушуна кошкон салымдары баса белгиленди. Бүгүнкү күндө куралдуу күчтөр баардык кыргызстандыктардын сыймыгы, аскерде кызмат өтөнү азыркы күндө сыймыктуу, ардактуу, кадыр-бактуу кызмат деп билебиз. Мекен үчүн кызмат кылууда каарман элдиктерди, улуу өрнөктөрдү көрсөткөн аскер кызматкерлери жана ардактуу ардагерлер, сиздердин өзгөчө жоопкердик жүжүрмө кызматыңыздарга жана ата мекенге ак ниет кызмат өтөнү калыптандырууга кошкон үзүрлүү салымыңыздарга баш ийип таазим этебиз. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, шаардык маданият кызматкерлери жана жаш аткаруучулар тарабынан даярдалган патриоттук кырлар тартууланды. Бүгүн 29 май Кыргызстандын жергесинде, Кыргыз элибизде куралдуу күчтөрдүн түзүлгөн күнү белгиленип жатат. Учурдан пайдаланып, мен дагы ушул өз куралдаштарымды, кесиптештеримди, ушул куралдуу күчтөрдүн ардагерлерин ушул жакшы майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Аларга чын ден соолук, узун өмүр, мекенибизге болгон кызматтарын ар дайым ак ниеттүүлүк менен аткарышына тилектешмин. Андан сырткары ушу биз Балык шаарынын мэриясына абынан тактап айтканда, Балык шаарынын мэри Ардабек Азаматовго чоң ыраазычылыкты билдирмекчимин. Ушул биздин куралдуу күчтөрдүн кызматкерлерин ар дайым ушу Балык шаарында ар тараптуу колдоолор жүргүзүп келет. Мэрия тарабынан баардык иш-чаралар ушу Балык шаар мэриясынын жардамы менен, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жардамы менен өткөрүп келебиз. Элибизде, жерибизде тынччылык болуп, асманыбыз ачык болуп, ар дайым ушу тынчтыктын кызматын кылып жүрө беришине тилектешмин. Маалымдай кетсек, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү 1992 жылы 29 майда түзүлгөн.